Жайында эс алганга, көлдө түшкөнгө шариат уруксат берет. Бирок ошол эркек аралашпаш керек. Көлгө бара турган болсоң, аялдар бир тарапта, эркектер бир тарапта болуп түшсө, ал болот. Аралашып кетсе болбойт. Анан кээде өзүң аялдарыңы бирок жака коесуң дагы, сен башкалардын аялдарына кошулуп кетсең дагы болбойт. Бирөөлөр бар экен, только өзүнүн аялы сактанса эле болду экен, аялдарына перде тартып бурчка коет дагы, өзү общий пляжга барып, дикий пляжга кирип кетет нарака. Шорта менен ачыктагы балап карачке. Жанталашпай акпайат карабат, ал арам болот. Ошондой. Эркектер тизеси менен киндигине чейин узун ыштан кийип алыш керек. Аялдар дагы ошондой кийиниш керек, эгер аялдар өздөрү болсо. Азыр эми аялдарга атайын ушундай эмелер, атайын купальниктер чыгыптыр, ошо бүт авретин баары жабыла турган. Ошо менен түшкөн жакшыраак. Асман ачык болуп, ошон үчүн жалаң аялдар түшкөн жери болсо эле мусулман аялдар ошол атайын ошондой тигилген, эме атайын сууга чыгып турган кийимдерди кийсе, бул көп нерсеге жакшыраак. Себеп деген азыр сууга бекинип түшүп алсаң